Саламатсыңарбы, урматтуу магистранттар. Бүгүн MOOC программасы дистанттык обучение боюнча бир аз түшүндүрүп берейин. Аны табуу үчүн ошку деп жазабыз издөө баракчасына. Бул жерден Ош Сукейжи Ош мамлекеттик университетинин башкы сайты чыгат. Бул жерде атайын студенттер үчүн бөлүм бар. Ушул жерге киргенибизде дистанттык обучение боюнча веб портал чыгат. Ошонун ссылкасы чыгат. Басканыбызда моундай MOOC Ош Сукейжи деген портал чыгат. Бул жерден биз кирели. Мисалы үчүн Хусан уулу Мараттын логин паролу менен кирсек, мындай баракча чыгат. Бул жерден биз биринчи семестрди тандап алайлы. План обучения, окуу планы, биринчи дүйнөлүк диндер тарыхы салыштырмалуу, илим изилдөө методологиясы, окутуунун методологиясы, калам, тафсир, хадис, ислам укугу боюнча баардык предметтер чыгат. Бул жерде хадис, анан иностранный язык, булар толукташа элек экен, муну окутуучуларга айтып коебуз. Ушул жерден кирип силер окуу планын толтурушуңар керек. Ал үчүн мисалы үчүн илим изилдөө методологиясына кире турган болсок, үстүнө басабыз. Басканда курстун аты, андан кийин окутуучунун аты, тип обучения, лекциябы, семинар, ошонун баары чыгат. Анан темалардын баары киргизилген. Бул жерде карасаңар, мисалы үчүн бул 2 кредиттик сабак, 14 тема, 7 тема киргизилген, 14 сааттык болуп, 2 сааттан эсептелгенде. Мисалы үчүн илим изилдөөнүн методологиясы деп деген тема турат. Ушул темага кире турган болсок, тема ачылат. Открыть документ деп да ачсаңар болот, же бул жерден көчүрүп алсаңар болот. Моундай кылып көчүрүп аласыңар. Бул жерде маалыматтарды окуйсуңар. 2 беттик маалымат турат. Бул жерде илим изилдөөнүн методологиясы жана методдор, кандай методдор, методология бар. Бул маалыматты окугандан кийин кайра ушул жерге келебиз. Ушул теманы карай турган болсок, мисалы үчүн практический задания бар, тапшырмалар бар, мындайча айтканда. Китепкана жана интернет булактарынан сизди кызыктырган тема боюнча акыркы 5 же 10 жылда жазылган эмгектерди талдоо дейт. Ушул боюнча маалыматты эмне кыласыңар? Жазып, аны PDF форматында бул жерден жүктөйсүңөр. Мунун үстүнө басканда өзү бул жактан жанагы документтер, файлдар чыгат, өзүңөр эме кылган. Ошол кайсы жерге сактаган болсоңор, ошол жерден алып бул жака жүктөйсүңөр. Бул жака жүктөгөнүңөрдөн кийин, андан кийин окутуучуларга ошол маалымат келип түшөт. Ал маалыматтын негизинде анан баалар коюлат. Бул бир гана ошол илим изилдөө методологиясы боюнча сөз кылдык. Бул жерде дүйнөлүк тарыхтар бар, калам, хадис, акайит, тафсир жана башка сабактар дагы бар. Ошол сабактардын баарына кирип эмне кылышыңар керек? Темаларды окуп, берилген тапшырмаларга жооп беришиңер керек. Эми окутуучулардын логин паролу менен кирип көрөлү. Мисалы үчүн мен өзүмдүкү менен кирип көргөндө, бул жерде мен ачкан курстардын баары турат. Мисалы үчүн канча студенттер киргендигин мен бул жерден көрө алам. Кимдер окуган, канча мүнөт окуган, кандай тапшырмаларды аткарган, мына ушул нерсенин баарын көрсөң болот. Айбек уулу Ибрахим акыркы жолу 1 ноябрда кирген экен, 5:41-де. Мисалы үчүн ал жөнүндө толук маалымат ала турган болсок, бул жерде
канча мүнөт киргендиги, кайсы тапшырмаларды аткаргандыгы туурасында маалыматтар чыгат. Мисалы үчүн текшерүү дегенде бул жерде кандай мемелерди жүктөгөн маалыматтар келип түшөт. Же болбосо бул жака жанагындай билдирме катары келет. Ал жерден биз көрсөк болот. Бул жактардан деле канча мүнөт тургандыгы же кирип эле дароо чыгып кеткендиги, мына ушулар туурасында маалымат келип чыгат. Ошондуктан киргенден кийин ар бир теманы жакшылап окуп, андан кийин аны эмне кылыш керек? Берилген суроолорго жооп жазыш керек. Жана көрсөткөндөй, берилген суроолорго жоопту эмне кылышыңар керек? Беришиңер керек. Азыр мисалы үчүн бул жерде дагы кайсы темалар окулгандыгы, кайсы темалар окулбагандыгы көрүнүп турат мынакей. Демек темалар толук окула элек, жооптор жазылган эмес. Ошондуктан эмне жанагындай бул жерде толук мындай баа койгонго мүмкүнчүлүк жок. Муктар уулу Жакшылык такыр кирген эмес, Казбеков Нурболот такыр кирген эмес, Бейсенбиев Асет дагы бул жерде такыр МООК программасына кирген эмес. Булар ушул программага кире электер. Калгандары кирген, бирок жанагындай маалыматтарды жүктөй элек. Эгерде маалыматтар жүктөлгөн болсо, моундай болуп чыгып калат. Аны биз мындай көрөбүз дагы, эгерде маалымат туура болгон болсо, жүктөгөн файлы, бул жерден биз 10 балга чейин, мисалы үчүн 5 балл, 7 балл, 8 балл деп эмне кылабыз? Бааны коюп коебуз. Ошондуктан бүгүндөн калбай баарыңар ушул МООК программасына кирип, план обучения боюнча көрсөтүлгөн баардык сабактарды, бул жерде көрсөтүлүп турган баардык сабактарды эмне кыласыңар? Ачып, ичинде берилген баа суроолорго жооп бересиңер. Бул жерде мисалы үчүн балдар баары көрүнүп турат. 50 балл, 31 балл, 50 балл. Бул жерде канча задание аткарылгандыгына чейин көрүнүп турат. 6% аткарган, 2% аткарган, бул жерлерде таптакыр 0% турат. Булардын баарын аткарып чыгышыңар керек. Ошондуктан бүгүндөн калбай баарыңар МООК программасына кирип, тапшырмаларды аткарып чыккыла.